Билим берүү тармагына кошкон инвестиция бул чоң инвестиция да. Алмаз Акынжанович. Бир типтүү мектепти азыр күндө салыш үчүн жок дегенде 50 миллион 100 миллион акча кетет да. Таш көмүр шаарына караштуу Шамал-Сай аймагында 111-чи кесиптик лицей иштеп жатат. Болгону 52 окуучу бар, 2 группа. Ушундай чоң имараттарды, бош турган имараттарды капиталдык ремонттон өткөрсө, окуучуларды жайгаштырсак болот да. Шамал-Сайда билим берүү тармагында бир топ маселелер чечилет. Протоколдук тапшырма берсеңиз. Экинчи маселе Аксы районуна караштуу Учкоргон айыл өкмөтүнө жайгашкан Жар башы айылында мектеп жана бала бакча салуу үчүн жер ажыратылган. Окуучулар үчүн бир топ кыйынчылыктар бар. Айылдын борборуна катты окушат. Ушул жылдын 2022 жылдын планына киргизип койсоңуз, Алмаз Акынжанович, протоколдук тапшырма берсеңиз. Үчүнчү маселе Нокен районунда Достук айыл өкмөтүнүн Достук айылында мектеп авариялык абалда турат. Быйылкы жылдын курула турган мектептин тизмесине кошуп койсоңуз, протоколдук тапшырма берсеңиз, рахмат.